Мите курттардын 350 миңге жакын түрү бар. Кыргызстанда анын 25ке жакын түрү кездешет. Ал өз ичинен жугуу жолдору, өнүгүү баскычы боюнча бир канча түргө бөлүнөт. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө мите курттар жана эхинококкоз оорусу туурасында маалымат бермекчибиз. Бул мите курттар бул өзгөчө көптөгөн курттарды ичине камтыйт. Анын ичинен биз эгер токтолуп кетсек, мисалы үчүн аскарида курту, аскарида курту менен кичинекей 14 жашка чейинки балдар көп оорушат. Аскаридоз болсо бул мөмө жемиштер аркылуу сөзсүз түрдө топурак мындай байланыш болуш керек да, топурак менен. Адамдар эгер биздин балдардын арасында бир эле аскаридоз менен ооруган бала болсо, ал күнүнө 250 миң жумурткадан сыртка чыгарып турат. Бул деген бул адамдын сырткы айлана чөйрөнү толук булгайт деген сөз. Ал топуракка түшөт, топурак аркылуу мөмө жемиштерге барат, баягы сууларга барат. Биздин баягы термический обработка кылбай турган салатка кошотулган көбүнчө эле чөп укроптору бар, көп эле. Ошолорго бул жумурткалыгы жабышып, адамдын оозуна киргенден кийин ошол ичегиден орун алат да. Бул мына азыр сезон башталды. Азыркы күндө клубникалар болуп атпайбы? Булар жерде өсөт да. Бул болсо аскарида узундугу 20 сантиметрга чейин келген узун курт болуп эсептелет. Бул өнүккөн түрү, андан сырткары жумурткалары болот. Аскарида оорусу абдан коркунучтуу. Ал 25-30 сантиметрге жеткен жумуру курт жана адамдын ичегисинде жашайт. Ал ичегиде өз-өзүнчө чоң түйүлдүк түрүндө жайгашып, саны 50-60ка чейин жетет. Аябай көбөйүп кеткенде баланын заңы менен чогуу чыга баштайт. Бала жеген тамак аштын бардыгын кошо сиңирип, анын курамындагы витамин, минералдарды өзүнө тартып алып, кайра уу бөлүп чыгарат. Ошол уулардын натыйжасында баланын бою өспөйт, эт албайт, чырголонот. Эми бул жугуу жолдору бир гана өзү гигиенанын жоктугу дейбиз, айлана чөйрөнүн баягы булгангандыктан, сууларды кайнатпай, мөмө жемиштерди жуубагандыктан деп бул эми элементарный эле эрежелер. Азыркы күндө биз айтарбыз, мисалы үчүн аскарида биз куртун кантип көбүрөөк жайылтып алабыз. Мисалы үчүн түңгирди көп бизде жаңы конуштар бар. Кээ бир жерге карасаң, туалеттер деле курулган эмес, туурабы? Огородко чыгып караңгыда туалетке барып балдар заңдашат, же чоңдор заңдашат, туурабы? Заңдашат, заңдагандан кийин ошол жерде клубника өсүп турат дейли да. Анан жашылча жемишти клубника бышып калды деп эле бала эне атасы түшүндүрүп айткан болсо жакшы, мынтип караган кезде эле үзүп алып, сразу дароо эле оозуна салып жейт да. Оозуна салып жегенде биз дароо гана мите курттардын кеңири жайылышына таасир берген болобуз да. Андан сырткары бул азыр көп деле колдонулбайт болуш керек, бирок жанагы уборный туалеттеги заңдардын чогулуп калгандардын жер семирткич катары пайдаланып атышпайбы? Ошондо биз кескин түрдө бул оорунун көбөйүп калышына шарт түзүп беребиз. Анда болсо ошорке туалеттеги заңдарды дезинфекциялоо каражаттары менен коюп, үстүн топурак менен жаап, 2 жылга чейин даярдап, андан кийин колдоно берсе болот да. Бирок андан сырткары малдын курттарын деле, малдын кыктарын деле колдонуп келебиз да. Бул ошо биздин мите курттардын өөрчүп, өнүгүп, андан ары көбөйүп кетишине шарттарды түзүп берет. Үтүктөө жолу менен гана андан арыла алабыз да. Жууганда эми колубузду жөн гана жууп койбостон, ысык суу менен жуубастан, анда сөзсүз түрдө самындарды, кир жуучу каражаттарды кошо колдонушубуз керек. Дезинфекциялоолуу каражаттарды кошо колдонушубуз керек болот. Аскаридоз узундугу 25-40 сантиметр келген жумуру формадагы аскарида мите куртунан улам организмде пайда болот. Аскарида куртунун ургаачысы ичегиде суткасына 200 миңге чейин жумурткалайт. Оорулуунун ичегисинен заң аркылуу сыртка чыгып, жумуртка нымдуу топуракта 25 күндө өөрчүйт. Сырткы чөйрөдө кыштап, мелүүн климаттык зонада 20 сантиметр тереңдикте 5-7 жылга чейин жашайт. Энтеробиоз чүчөк курту. Чүчөк курту бул бизде ооруган балдардын эң эле жогорку биринчи орунда турушат. Бирок азыркы күндө кайрылуу боюнча былтыр 100дөн ашык болсо, быйылкы жылдын 3 айынын эсеби менен 70ден ашык гана бала кайрылганда, бул болсо чүчөк курту бул 1 сантиметрге жетпеген кичинекей ак курт болуп эсептелет. Бул баланын жоон ичегисине 30 күнгө чейин эле жетилет дагы. Эгер биздеги шарттар сакталбаган болсо, улам өөрчүй берет. Бул түн ичинде негизи таңга жуук, чүчөк менен ооруганда
Биз көбүнчө энелерге айтабыз, балдардын апаларына, эртең менен бала жаткан төшөктү карасаңар кичинекей ак курттар жүргөн болот депчи. Өзүнүн теринин складкаларында болот да, ошол жерден биз ошол кезде мындай соскоп алып эме кылса, ошол жактан көрүүгө болуп калат да. Чүчөк куртту узундугу 1 сантиметрдей жумуру ак курт кишинин жоон ичегисинде жашайт. Ургаачысы көбүнчө түнкүсүн оорулуу уктап жатканда жоон ичегиден сыртка сойлоп чыгып, көтөн чучуктун айланасындагы теринин бырыштарына 200дөн ашык жумуртка таштайт. Ал жумурткалардан 5-6 сааттан кийин кадимки чүчөк курттар пайда болот. Бул эң эле кеңири таралат. Бул болсо бала негизи бул чүчөк оорусу кантип белгилүү болот. Бул болсо баланын тиши кычышат, улам көтөнүн тырмайт. Ошол убакта тырмаганда тырмагынын ичине кирип кетет дагы, бала оозуна колун салганда кайра жугузуп алуусу мүмкүн болуп кете берет да. Ошон үчүн бул биз чүчөк курттарына караганда айтар элек, биз кандай кылышыбыз керек. Бул болсо эң кеңири таралган оору болуп атат. Бул балдар жанагы мектепте поведенческий факторы поведения деп коет атпайсызбы, өздөрүн алып жүрүп сызгычты оозуна салышат, ручканы оозуна салышат, себеби тырмактан ошо ручкага эме кылат, анан кайра эле ошо жумуртканы жутуп алып кайра эле өзүнө өсүп өрчүү менен келип атпайбы. Булар температураларга дагы туруктуу, баттан жуга берет. Болгону булардын сакталышы, эгер бала ооруп калып үй бүлөлүк медицина кызматтарына, борборлоруна кайрылса же биздин лабораторияга кайрылган кезде биз соскоп алганда аныктап беребиз да. Митекурт аныкталгандан кийин бейтап үй бүлөлүк медицина борборлоруна кайрылып, терапевт же жугуштуу оорулар боюнча дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп, дарылануусу зарыл. Дарыланып бүткөндөн кийин убактысы келгенде кайрадан кайра текшерүүдөн өтүшү абзел болот да. Бул бала ооруганда жалгыз гана өзүн карабастан, аны менен кошо үй бүлө мүчөлөрү дагы кошо текшерилет. Бала менен эле катар чоң кишилер да ооруп калышы мүмкүн да. Бирок негизи бул оору менен киши эч качан ооруганда үйдө жашырынып же уялып жатыштын кереги жок. Кээ бирде биз мисалы үчүн балдарды алдын алуу билим максатында шаардын мектептеринде, балдар бакчаларында жана балдар үйүндө сөзсүз түрдө балдарды 30% текшерүүдөн өткөрөбүз. Ошол кезде соскоп алабыз, заңын чогултуп келебиз, кайра 2-3 жолдон заңын чогултуп келебиз да. Эгер ушу баладан ушу курттар белгилүү болуп табылып калган болсо, ал бала дарылануудан өтүшүп, анан кайра текшерүүдөн келет да. Биз эч качан айтар элек, эч качан уялбай дарылоо мекемелерине сөзсүз түрдө катышыңыздар. Ал эми дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп, толук түрдө митекурттардан айыгып чыккан адам экинчи жолу бул митекурттарды жуктуруп алуу коркунучу туулушу мүмкүнбү деген сурообузга. Бул 10-15 күнгө жетпей эле кайра эле оору пайда болуп калат. Бул баттан эле пайда болуп калат. Ошон үчүн айтабыз, биз балдардын ич кийимдерин жакшылап үтүктөп, тырмактарын тыкыз кылып алып, шейшептерди жууп, жуугандан кийин жакшынакай үтүктөп колдонсоңуздар. Негизи бул ич кийимдерди, мисалы үчүн кийимди коюп эле кайра ич кийимин кайра кийип алсаң кайра эле жугуп атпайбы? Тери складкалары менен эле кетип атат да бул эме кылгандарчы. Бала тырманат, бала жөн калбайт, колун сөзсүз оозуна салат, ручкаларды, карандаштарды калмалат, линейкаларды алат, колун жуубай туруп тамак жейт турабы, үй жаныбарларын барып сылайт. Биз митекурттардын баарын тең микроскопиялык түрдө аныктай алабыз. Балаңынын заңын алып келгенде, заңын микроскопиялык түрдө караганда, ошо биз аскарида куртунун жумурткасын табабыз да. Лабораторияларда ошо консервант методдорун киргизгенбиз. Абдан эффективдүү, жакшы метод болуп эсептелинет. Сөзсүз түрдө ошо лабораторияга барсаңыздар, сиздерге 2 суюктук берет, реактив берет. Бул турдиева деп айтылып коебуз. Түсү кызыл болуп көрүнөт. Жана красильникова деп коебуз, ак түстө болот. Бул анализди бир бейтапка ушул 2 анализ суюктугу берилет дагы. Бейтап ушул суюктуктарга 3-4 жолу барган заңдарын бармактын башындай кылып салып келет. Биринчи ирет азыр биз эле түшүндүрүп коелук.
үйдөгү шарттарда кичинекей баланы колоо же мектеп жашындагы баланы колоо ошо ак кагаз алабыз, альбомдун кагазы дагы болушу мүмкүн, газетада болушу, аны салып туруп анан үстүнө отургузабыз баланы. Сөзсүз түрдө жаныбызга горшокту же ошо даараткананын жанына, тешиктин жанына коюшубуз керек, анткени сийдик менен аралашпаш керек саң. Качандыр гана отургандан кийин ошо үйдөгү таза тактай менен же лабораториядан атайын берилет, момундай заң чогултканга кашыгы менен ушундай чөйчөкчөлөр берилет дагы, ушул ар кайсы жеринен заңды жакшылап аралаштырабыз. Кадимкидей жакшылап аралаштырып, ар кайсы жеринен заңды алып туруп, анан аралаштырып, бир суюктукка салабыз. Анан экинчи суюктукту кайра ачып туруп эле ошол эле эреже менен бир канча жеринен аралаштырып туруп заңды саласыздар. Калган кагазда калган заңдарды сөзсүз түрдө туалеттин тешигине ыргытышыңар шарт. Буларды лабораторияга жеткириш үчүн муздагыраак жерде сакташ керек. Үй шартында биз ошо холодильниктин ылдыйкы бөлүкчөлөрүнө деп айтабыз. Бирок жер тамда болсо муздак салкын жерге, караңгы жерге да коюп койсоңуздар болот. Балдар ачып кармап ойнобогон жерлер болуш керек. Ушундай эле ыкма менен бир жума бейтап бир жума чогултат. Биринчи барганын аралаштырып салып коет, анан муздак жерге коюп коет. Кайра барганда бир күндөн кийин барабы, 2 күндөн кийин барабы, кайра эле ошо ыкма менен кагазга отургузуп, кайра аралаштырып, кайра салып 3-4 жолу чогултабыз. Бул методдун эң негизги жакшы көрсө белгиси болуп эмне болуп эсептелинет. Бул реактивдерде мите курттун жумурткалары 2 айдан 1 жылга чейин сакталат. Эгер биз жөн эле заңды отургузгандан кийин, мисалы 2 сааттын, 3-4 сааттын алкагында лабораторияга жеткирбесек, көпчүлүк бир клеткалуу же ошо кээ бир мите курттун жумурткалыктары орусча айтканда деформация деп коет, бузулуп лабораторияга жеткенде микроскопия жасаса дагы көрүнбөй калышы мүмкүн. Бул суюктуктарда мите курттун жумурткалыктары жөнөкөйлөр тийиндей да мителер 2 айдан 1 жылга чейин сакталат. Кийинери лабораторияга өзүңүздөр каалаган учурда, эртеменки убакытта шашпай келип тапшырып кетсеңиздер болот, жана сиздин результаттарыңыз 90% туура болуп чыгат деп биз кепилдик бере алабыз. Бул методдор абдан жакшы. Азыркы тапта бардык республикалык лабораторияларда, мите курттарды тастыктаган лабораторияларда жайгашкан. Бишкек шаарында ошо биздин департаментте дагы көрөбүз, республикалык деңгээлде биздин лабораториябыздагы бул метод менен мите курттардын бардык түрлөрүн тастыктап бергенге мүмкүнчүлүк бар. Эхинококкоз боордо, өпкөдө жана башка органдарда мителик кылуучу эхинококк личинкасы пайда кылган оору. Бул мите курттар ит, мышык, карышкыр, түлкү жана башка жаныбарлардын ичегисинде өсүп өнүгөт. Илдеттүү жаныбарлардын ички ичегисинде 20-30 миңге жакын тасма курттар өсүп, ар бир 2 жумада ичегиден арткы тешик аркылуу чыгып турат. Бул учурда итте кычышуу жаралып, куйругун же буттарын оозу менен тиштегилеп, мурду менен сүрткүлөй баштайт. Себеби анын башынан баштап куйругуна чейин эхинококкоз оорусун алып жүрүүчү жумурткалар каптап калат. Бул мите курттардын ичинен эң эле коркунучтуусу жана хирургиялык ыкма менен дарылануучусу бул эхинококкоз, альбекоккоз оорулары болуп эсептелет. Азыркы күндө бул оору абдан эле көп болуп жатат, себеби бул оору Бишкек шаары боюнча 45-50-гө чейин адамдардан аныкталат да. Бирок деген биздин приказдын, министрликтин приказынын эсебинде, эгер Бишкек шаарында операциялык дарылоондон өткөн адам биздин эсеп менен кетип калат да. Себеби азыркы күндө бизде шаардык клиникалардын ичинен биринчи шаардык клиникада, улуттук госпиталда, улуттук хирургия борборунда,
чоң кишилерге операция жасалат, жана 3-чү балдар ооруканасында жана энени жана баланы коргоо борборунда 14 жашка чейинки балдардын арасында операциялык ыкма менен дарылоо улантылат. Эхинококкоз оорусу жукканда адамдын организмине түшүп, өпкөдө же боордо отурукташып өсүп, чоңуя баштайт. Башка оорулар сыяктуу эхинококкоз дартынын белгилери билинбейт. Болгону боордо эхинококкоз оорусу болгон болсо, боордун чоңоюшу же болбосо боордун башкача иштеп калышы байкалат. Ал эми өпкөдө пайда болгондо адамдын дем алуусу начарлап, өпкө чоңоюп кыйналууга дуушар болот. Биз жыл сайын көбүрөөк түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз, себеби адамдар билишпейт экен, бул көбүнчөсүн малдан жугат деп ойлошот да, мал болсо алып жүрүүчү гана болуп эсептелет. Биз көбүнчө иттерге кантип бул ооруну жугузуп алабыз. Жанагы азыр биз карап көрсөк көбүнчө эле мал чарбасы бүт бойдон жеке менчик болуп колго өтпөдүбү? Мисал үчүн даже койду сойгондо деле караса боору жарабай калыптыр деп атпайбы? Боору жарабай калыптыр деп туруп, билбеген адамдар аны итке ыргытышат. Ал болсо иттин денесинде өөрчүп, анан активдүү мезгили болгондо заңы менен кошо сойлоп чыгып, адамдарды ооруга алып келет да. Мындан сырткары биз жана ооруларды ветеринарлар менен чогуу иштейбиз. Ветеринарлар деле айтышат го, ар бир иттерди сөзсүз түрдө бир кварталда бир жолдон дегельминтизация кылышыбыз керек депчи. Дегельминтизация кылаарда ар бир иттер учетто туруш керек, аларды сөзсүз түрдө ветеринарлар карап туруш керек. Андан сырткары деле ар бир жаран өзүнө итти үйдө кармап аткандан кийин үй бүлө мүчөлөрүнүн, балдардын ден соолугун сактоо иретинде керектүү дары-дармектерин берип сөзсүз түрдө каратып турушу зарыл болот да. Көпчүлүгү уйдун боор этинен тамак даярдаганын билебиз. Бул жогоруда биз сөз кылып жаткан эхинококкоз дарты менен ооруп калуу коркунучун жаратпайбы деген суроо туулат. Базарларда боорлорду сатып атпайбызбы? Боорлорду сатылганда бул ветеринарлар тарабынан экинчи форма менен текшерүүдөн өтүлөт. Аяка таза болгон гана боорлор чыгат да. Эми бирок боордо негизи көп азык заттары бар атпайбы, адамга керектүүчү. Эми ал ар бир кишинин өзүнөн болот. Таза болгон тамак аштан киши деле мындай каршы болуп жебей кое албайт да. Себеби биз кыргыздарбыз да көнгөнбүз. Биз баарынан этти жакшы көрөбүз, ичеттерди жакшы көрөбүз. Болгон эле силерге айта кетүүчү нерсе, ушу боор боюнча сөз болуп калды. Бул убакта тазасын гана жесеңиздер, анан кийин эгер жанагындай үй шартында кой союп калганда боор же өпкөсү жарабай келсе, эми биягын куурганда кетип калат. Минтип жей берелик деп жебестен, же итке ыргытпастан аны жерди терең көмүп туруп, жерди терең казып туруп ошол жака көмүш керек да. Ама жанагы ит жандыктары аларга жете албагандай кылыш керек. Көрсөтүүбүздүн соңунда адистин кайрылуусу менен жыйынтыктайбыз. Дайыма дегельминтизация иштерин кылып туруңуздар. Жана топурактарды мындай бирдемке түшүп калганда алганда жөн эле оозуңарга салып жибербесеңиздер, балдарга жана колдорун, тырмактарын кемиришет го, ушу кемирүүдөн алыстап үйрөтүш керек. Себеби эгер кичинекей бала кезинен биз үйрөтүп алсак, бул бала эч качан чоңойгондо деле ушул эсинде калат да. Биздин деле кыргыздарды ойлоңуздарчы, мисалы үчүн илгери журтка барганда, биз көчмөн элбиз да. Журтка барганда деле эч нерсе калтырбай тазалап кетишчү эмес беле. Эч качан чийки азыктарды берчү эмес, сууларды кайнатып туруп ичилет да. Мисалы үчүн биздин гельминттер деле ушу сууга түшүп калганда ушу суу менен кошо кетиши мүмкүн. Ошон үчүн агын суулардан алып калган кезде аны кайнатып туруп ичиргениңиздер оң. Дайыма үйдү таза кармаш керек. Себеби таза кармабаганда жана эле ошо холубузда эгер мите курттар тырмакка жабышып калган болсо, тряпка менен сүрткөндө кайра эле биз өзүбүзгө өзүбүз ушу ооруну алып келип жатпайбызбы? Ушул жактарын баарын карашыбыз керек да. Дени сак улут, күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.